Саламатсыңбы курбум, берекем, алтыным, кандайсың? Мен атым Гүлзат Мамытбек, мен Кыргыздын жаңы демимин. Азыр ушул теле долбоорду сен менен чогуу алып барганга мен аракет кылам, анткени мен сага дембешим керек. Кеттик. Эмоция шкаласы деген бүгүн куралды өтөбүз. Анткени биз дайыма бир эмоциялар менен жашайбыз, туурабы? Биз өзүбүздүн өмүрүбүздө бир эмоцияларга ээ болобуз. Ыйлайбыз, күлөбүз, ачууланабыз, каткырабыз. Ошондуктан бул эмоция шкаласын азыр сага бергенге аракет кылам. Шкала деген сөз бул мондай өлчөгүч, өлчөп, эмоцияны өлчөсү болот. Такыр эмоция жок. Абал бул өлүм. Өлүмдө эч кандай эмоция жок. Өлүк жатат. Андан өйдөнкү бул апатия. Апатия адам баласы эчтеке кылгысы келбейт, аны тамактандырат, аны жуунтат. Ал тирүү өлүк. Кайгыда 3% интеллект болот экен. 3% интеллекта. 3% of intellect. Баш иштебей калат кайгыда. Коркунучта 5% интеллект болот. Коркунуч дайыма биз көп эле түшүп калабыз коркунучка. Unfortunately, да, к сожалению. Жашыруун душмандык бул мындай сөз да. Акырын бетиңе күлүп турат да, анан артынан акырын бычак сайып койгон же ийне сайып койгон адамдар дагы бар. Андан өйдө ачуу бул орусчасы гнев деп коелу, Гнев ачуу калтырган убакыттарда болот. Ал жерде бир 10% интеллект иштейт. Ошондуктан ачууга алдырбаңыз, алтыным. Ачууга алдырганда биз жаман нерселерди чечип жиберебиз. Анткени бир чечимге келгин келет. 10% интеллект менен, 10% акыл эс менен биз жакшы нерсе чече албайбыз. Эмкиси антагонизм. Антагонизмде ачууң келе берет, бирок кичине азыраак. Анан билесең жокко чыгара бересиң. Же ушундай адамдарды көргөнсүңөрбү? Жокко чыгарып, ой, бул да жакпайт, тигил да жакпайт, мындай да болот, анан тигиндей да болбойт деген адамдар. Ой, ага ишенбе, буга ишенбе деген кишилер да болот. Иногда өзүбүз да ошондой болуп калабыз, же бир кээ бир учурларда биз өзүбүз да ошондой болуп калабыз. Ошондуктан ага түшпөгөнгө аракет кылалы, алтындарым. Скука, зеригүү кыргызчасы. Эң опасный, эң ушунчалык бир жаман абал ушуга түшпөшүбүз керек. Эгер сиз зеригүүгө түшүп калсаңыз, өзүңүздү ушундайынан өзүңүздү желкеден алып чыгып, өйдөгө алып чыкканга аракет кылыңыз. Анткени сиз таппырам ойдон ылдыйга түшүп баштайсыз. Ошондуктан зерип калсаңыз эле иш табыңыз. Ооруп калабыз. Зериккенде биз ооруп баштайбыз. Ошондуктан биз бир үйдү чаарышыбыз керек, эки жака жылдырышыбыз керек, бир нерсени телефон чалышыбыз керек, бир нерсе кылыш керек иш кылсачы. Бул зеригүүгө түшпөш керек. Зеригүүдөн өйдө кубаныч кетет, радость орусча. Анан кийин энтузиазм. Энтузиазм деген сөз бул колуман келет. Мен кылам, мен күчүм көп, мен акылым көп, мен сонумун деген сезим абал ушул жерде. Ушул жерде болсо 70% интеллект иштейт, 70% аң сезим көтөрүлө баштайт. Анан кийин алтындарым, ошондой кишилер менен сүйлөшкөнгө аракет кылсаңар, именно ошондой кишилер менен, ушул зеригүүдөн өйдө болгон кишилер менен сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Ошондуктан өзүңүздү күн адамдар менен курчаңыз, өзүңүздө күн болуңуз. Пока-пока.